учуңу түшүнүп койгулачы. Мектепти да бүт элекмин мен. Кыргызстанда акыркы 2 жылда 20-дан ашык аял зомбулуктан каза тапкан. Соңку 6 жылда 100дөн ашык аял үй бүлө зомбулугунун курмандыгы болгон. Милиция жылына 10 миңге жакын үй бүлөлүк зомбулук учурларын каттайт. 2022 жылынын алгачкы 5 айында 3988 үй бүлөлүк зордук зомбулук катталган. Зомбулукка кабылгандардын 95% аялдар. Эмнен кайнап калды, а? Ай. Сенин атасын сөппөгөн бу дүйнөдө киши калдыбы я? Эмне? Апей, көтөк десе, бул чында алган го. Мен жана эле тамашалап койдум байкеси. Менин бурайын каңкылдаган камчык. Кашыкырдын канчыгы деле анда-санда дөбөтүнө каңкылдап коет турбайбы я? Кутарсаң энең бурайын. Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры жана USAID'дин жигердүү жарандар долбоорунун алкагында аялдар баш калкалоочу жай аталышындагы коомдогу зордук зомбулукка кабылган аялдардын тагдырын чагылдырган спектакль көрүүчүлөргө коюлду. Мен баягы каттардын биринде ойлоп турмун, бисмилла. Кичим көчүп жакшы. Мен эмне жакшы жашаганман кетиптир. Бирок биздин ошол мырзаларга, биздин ага эже инилерге айтарыбыз ошол биздин айтып коет эмеспи, бейиш энелеринин таманында депчи, аял затка өзгөчө кыргыз эли урмат сый көрсөтүп келген. Биз ошол калыбыбыздан жазбай, дайыма бир сый урматты көрсөтүп, жакшы жашоону, мындайча айтканда бактылуу жашоону ушул айымдар аркылуу көрө билсек болот. Анткени бул энесиз жашоо болбойт. Бул биздин балдарыбыздын тарбияланышы да энеде. Ошон үчүн ата-энелерге дагы айтар элем, ошол уулдарыбызды, кыздарыбызды тарбиялап атканда ушул жакшы, ушул кийинки жашоосунда бири-бирине мындай көйгөй жаратпагандай жашоо тарбия беришибиз керек деп. Бул спектакль чакан баш калкалоочу жайда болуп жаткан окуяларды көрсөтөт. Анда зомбулуктан качкан 8 аялдын жашоосу камтылган. Алар ар кыл жашта, ар кыл социалдык статуска жана ар биринин өзүнүн окуясы чагылдырылган. Бирок окуянын жыйынтыгында бир да каарман ийгиликке жете албай, кайгылуу окуя менен жыйынтыкталат. Себеби бул көйгөйдүн келечеги оор. Аларга психологиялык кризистик абалдан чыгуу үчүн эл аралык уюмдар, волонтерлордун жардамы жетишсиз. Мамлекет көбүрөөк көңүл бурушу керек дейт спектаклдин койгон режиссеры Эльвира Ибраимова. В моей команде когда-то была тоже подвергалась насилию, поэтому... Мени менен иштеген айымдардын дагы арасында өз кезегинде мырзалар тарабынан кордук көргөндөр бар. Бул көйгөй өтө маанилүү. Бүгүнкү күндө аялдарды ала качып, сабап, өлтүрүп да коюп жатканын көрүп жатабыз. Аялдар психологиялык кризистик абалдан чыгуу үчүн эл аралык уюмдардын, волонтерлордун жардамы жетишсиз. Мамлекет көңүл буруп караш керек. Мисалы, күйөөсүнөн зомбулук көргөн аял күйөөсү менен ажырашып кете турган болсо, баш калкалай турган үйлөрдү камсыздап бериши керек. Ажырашкан учурда эгерде баласы менен болсо, жумуш табуу өтө кыйын. Бул жагын да караш керек. Каармандардын эч кимиси жеңүүчү да болгон жок. Себеби бул окуянын келечеги оор. Ситуация, им нужна помощь государства. Гендердик жана үй бүлөлүк зордук зомбулуктун түрлөрү. Физикалык зомбулук — бул уруп согуу, денеге оор жаракаттарды келтирүү. Сексуалдык зомбулук — бул зордуктоо, күч аркылуу жыныстык катнашка мажбурлоо же аракет кылуу. Психологиялык зомбулук — бул адамды сөз менен коркутуу, басынтуу. Экономикалык зомбулук — бул окуп билим алууга, иштөөгө уруксат бербөө болуп саналат. Кыргызстанда аталган бардык көйгөйлөр катталган. Анан эми мындай нерселер бизде деле бар да. Бала үчүн жашап атам деп атып, өзүнүн өмүрүн өзү каалагандай жашабайт да. Анан ошо проблемаларды көрсөткөнбүз. Анан эми бул жерде 11 аялдын тагдыры ар кимибиз ар кандай эме менен келгенбиз да. Анан бир эмени билдиргибиз келген, что моркиндей буга өкмөт кошо жардам бербесе, жанагындай уюмдар бул убактылуу эле нерсе экен депчи. Анткени ошол жерде бир кыз айтат, силердин берген кичинекей бир айлык, 2 айлык жардамыңар аз экен депчи. Анткени мен өзүм кээ бир кишилер оңдой албайт да. Башка нукка түшүп кете албайт. Кээ бирлерчи чүнчүп кетет, а кээ бирлер намыстанып, кайра балким бизнес ачып кетип эметип атпайбы. Анан ошо бул жерде алсыз
аялдардын эмеси көрүнүп калганда, анан балким ошо ар ким өзүнүн бир проблеманы көрүп, андай болбош керек, мындай чечимге барам, мен бутума турам, өзүм эле ошон үчүн окуш керек, иштеш керек экени аябай чоң маанилүү го деп ойлойм. Сени менен болгон Тургут шулун, ал ушундай шулун. Керек болсо сенин акчаңды уурдап, колуңдагы билериктерди чечип, өзүңдү көчөгө дайжырашып таштап кетпеди беле? Ошон үчүн бул спектакльден аялдар өзүнүн жакшы жактарын алса болот да. Кандай кылганда эми баягы күйөөсүнө өчөшүп алып туруп, тиги менен кетип калды, бул менен кетип калды деп кызын алып кетип калышпайбы? Кээ бир кайненесин жана антип баласы карабай, аялына болушуп энесин карабагандар да бар биякта. Ошон үчүн бу жерден жеке эле аялдар эмес, даже ошол балдары дагы, күйөөлөрү дагы, бир туугандары дагы мындай кылбаш керек деген ой менен калат деп ойлойм да. Көргөндөн кийин бекер кылып турам, мен да апамды минтпедим, келес окемин дегендей. Может, эркектер көрсө, аялымды бекер кылып турмун, эмнеге тигинип койдум, минтип койдум, көңүлүн алып койдум, көңүлүн түшүрүп койдум. Мындан кийин может башкача ой менен калабы деп атам да. Дүйнөнүн дээрлик көп өлкөлөрүндө болуп келген аялдарга карата зомбулук, үй бүлө маселелерин чагылдырган бул спектаклдин көрөрмандары да өз ойлору менен бөлүшүштү. Бул көйгөйдү ушу кыз баланы 20-дан өткөндөн кийин окутуп бериш керек да. Жаш бербеш керек. Мындай кыздарга болгон мамилем кичине өзгөрүп калды го дейм. Эмнеге десе, өзүм да апа энежим сыйлап, ата энемди сыйлаганда өзүмө жакшы нерсени алып калдым да. Эми ишенем мен, ушул спектакльдерди көргөн адамдар мындай өздөрүнө да жакшыраак нерсе алгандарын дагычы. Бул спектакль мага абдан жакты, кандай айтсам, бул жакта эң башкы мааниси бул аял затын урматтоо болуп түшүндүм. Анан баягы шырдактын ичинен чыккандыгы, бул менин оюмча, шырдактын ичинен чыкканда бул жаңы жашоо башталат деген мааниде болчу да. Аялдардын укугун сактоого, аялдардын укугун коргоого биз эркектер бул көйгөй көбү салт санаадан болот дейт. Менин оюмча, бул адамдык, моралдык өзүнүн билүүсү, мен мындай кылба, өзү эркек мындай кылбаш керек, өз укугун аялдардыкындай окшоп эле бирге сакташ керек да. Көйгөйлөрдү, проблемаларды көтөрөт. Бул азыркы аябай актуалдуу проблемалар Кыргызстанда. Бул аябай татаал комплекстүү проблема. Менин оюмча, бул спектакль ар бир адамга кичине болсо дагы бирок өз таасирин берет. Айымдар коомдун уланышы, аларга аярлуу мамиле кылуу, кордолбостон колдоо керек. Себеби бактылуу эне бактылуу келечекти тарбиялайт.